алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Марва ТВда жана Насихат радиосунда дарыгерден кеңеш берүүсү анын алып баруучусу Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен 1 саат бою түз эфирде болобуз. Андыктан ден соолукка кам көрүү деген темада сөз кылабыз. Сөзсүз биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук деп кыргыз айткандай, ден соолукка кандай кам көрөбүз? Ошол аттын кашкасында таанымал биздин жалпы практикалык дарыгер, врач Бекзат Болотбек келген. Бүгүн биздин куттуу студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кош келдик. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Анда урматтуу бир туугандар, ошол Facebook'та жана TikTok'то, Марва ТВда, Насихат радиосунда түз эфирдебиз. Бүгүнкү ушул бисмилла деп баштайлы анда. Деги эле ден соолукка кам көрүү деген кандай кам көрсөк болот? Өзү орустар 6 айда бир көрүш керек дейт. Дагы башка улуттар 3 айда бир кам көрөт экен. Анан биздики мындай кыргыздар көпчүлүгү, баардыгы эмес, көпчүлүгү мындай төшөктө жатып калса деле Кудайга шүгүр дейбиз. Ушул туурабы же туура эмеспи? Негизи ушу кыргыз элиндеги бул бир илгертен адат болуп калган бир көрүнүштөрдүн бири бар. Бул кандай десек, качан гана ооруп, оорусуна чыдабай калганда же болбосо төшөктө жатып калганда, такыр болбой калганда гана дарыгерге кайрылат. Бул тилекке каршы мындай терс адаттардын бири болуп калган. Бирок бүгүнкү күндө элибиздин аң сезими жогорулап, ден соолукка кам көрүүнү эртелеп, оорунун алдын алууга аракет кылгандар да көбөйдү. Бул жакшы жөрөлгө, жакшы мындай жаңылык десек болот. Негизи ден соолукка кам көрүү кандай болуш керек? Качан гана ооруп баштаганда кам көргөн бул туура эмес. Ооруп калган учурда дарылануу керек болот. Ал эми ден соолукка кам көрүү оору электе оорунун алдын алуу үчүн жасалыш керек. Ден соолук деген нерсе бул адам дайыма күн сайын сактай турган бир баалуу байлык болуп эсептелет. Эгерде ден соолукка кам көрбөй койсо, аны дайыма сугарып, аны дайыма бапестеп карабаса, анда адамдын ден соолугу кетет. Ден соолукту жоготуп алгандан кийин аны калыбына келтирүү тилекке каршы толугу менен болбойт. Калыбына келтирген күндө дагы кайсыл бир өзүнүн натыйжаларын, бир кесепеттерин адамдын өмүрүндө калтырат да. Ошондуктан адам ден соолугун жогото электе, ден соолугу бар кезден, жаштайынан же болбосо бир гана жаштайынан эмес, жада калса балалуу болуу электин алдында дагы баланын же болбосо неберенин дагы ден соолугуна кам көрүү башталыш керек. Мисалы үчүн ата энеден башталыш керек. Ата эне болсо жубай тандоо, жар тандоодон, жолдош тандоодон башталыш керек. Эгерде ошол учурдан баштап ден соолукка туура кам көрүлбөсө, ден соолуктагы кийин келечекте боло турган оорулардын алды алынбаса, анда кийин кесепети же болбосо пайда болуп калган оору менен күрөшүп жүрүүнү, ошонун азабын тартуу менен да өтүп калыш мүмкүн. Демек, бизде ошол сиз айткандай алдын ала кам көрбөгөндүктөн ошол келечекте зыяндар көп тийип атат, ден соолукка, акчага, чөнтөккө дегендей. Анан ошол азыр сиздин практикаңызда мына азыр абдан көп кеңештерди берип келесиз. Анан деги эле бизде ошол өзгөчө ошол жаштарыбыз жанагындай синтетикалык оорулар менен көп ооруп атат. Ушуга токтолсоңуз, ошонун алдын алуу, анын ыкмалары, анын дабасы эмнеде? Жаштар арасындагы мындай терс адаттар десек болот. Ден соолукка зыяндуу адаттардын катарында бул бүгүнкү күндө чылым чегүү, өзгөчө балким бир мода болуп көрүнүп жаткан нерсе бул электрондук чылымдарды чегүү. Мындан сырткары жанагындай энергетикалык суусундуктарды көбүрөөк ичишет. Жана буга кошумча насваят өңдөнгөн ушундай бир терс адаттар көп жайылууда да. Бул алардын ден соолугуна мындай эбегейсиз чоң сокку урууда. Мисалга ала турган болсок, чылым эч качан адамдын ден соолугуна бир пайда алып келбейт. Же болбосо жаштар арасында балким бул чылым чеккенде чоң адамдардай болуп өздөрүн сезиши мүмкүн. Же болбосо бир чылым чегип алып, бир жакшы бир адатты пайда кылып алгандай сезиле берет да. Жаштарда ушундай нерсе бар. Өзү бир терс адатты пайда кылып алса, аны башка чөйрөсүнө, досторуна жугузуп, аларды да ошол жолго тартканга аракет кылат да. Же болбосо ушул биз досторубуз менен ушундайбыз деп баарден алардан бөлүнгүсү келбей эле аларды ээрчип кете бере тургандагы мындай бир аң сезимдин төмөндүгүнөн келип чыккан бир
иш аракеттер бар. Тилекке каршы бул иш аракеттердин кесепетин бүгүнкү жаштар анын арасында азыркы учурда көпчүлүгүндө натыйжаларында кесепеттер да пайда болду. Жогоруда айтып өткөн энергетикалык суусундуктарды ашыкча ичүү же болбосо ошол суусундуктарга көнүп калуунун аркасынан адамдарда бөйрөк оорулары, боор оорулары, ашказан оорулары жана башка нерв оорулары кеңири жайылууда да жаштар арасында. Ошол эле чылымды жегүүнү бүгүн чылым жегип баштаган болсо эртеси ооруп калбайт. Бирок бул 10 жылдан кийин же 4-5 жылдан кийин чылымды канчалык көп чеккендигине жараша бул сөзсүз түрдө зыянын берет. Ошол сөзүңүз оозуңузда жанагы электрондук тамекилер ден соолукка мындай зыян эмес деп дагы Жок, чылым бул туура эмес маалымат. Чылымдын кандай түрү болбосун зыян. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн. Бул өзүнүздү алдоо экен да. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн. Жанагындай жөнөкөй тамекиге караганда электрондук тамекилер бул зыянсыз деген түшүнүктөн келип чыгып туруп электрондук тамекилерди чегет. Бирок тилекке каршы бул туура эмес маалымат. Чылымдын кайсыл түрү болбосун зыян, ал жакта эмне бар? Никотин деген зыяндуу зат бар. Никотин болсо адамда мындай көнүмүштү пайда кылат, адатты ошого болгон көз карандуулукту пайда кылат. Андан адам кутула албай баштайт. Бул никотин адамдын денесине киргенде кан тамырларды тартат. Натыйжада кан жакшы айланбай калат. Ошонун кан жакшы айланбай калганда мисалы үчүн мээ клеткаларына кан жакшы жетпей баштайт. Ошондой эле жүрөк клеткаларына кан жакшы жетпей баштайт. Жана никотин денедеги дофамин деген гормондун бөлүнүп чыгуусун шарттайт. Дофамин гормону болсо бул бир адатты пайда кылуу же болсо убактылуу бир мындай жыргалчылыкты пайда кыла турган гормон болуп эсептелет. Бирок дофамин бөлүнүп чыккандан кийин ал кайра денеде жоголот жана дофаминге болгон көз карандуулук. Мисалы үчүн дене дофаминдин кайрадан бөлүнүп чыгуусун талап кылат да. Буга чейин жанагындай чылым чегүүдөн пайда болгон дофамин ошол чылымды чегүүнү талап кылат. Аркасынан кайра барып туруп экинчисин чегет, үчүнчүсүн чегет. Ошонун аркасынан дофаминдик шакекчеге адам байланып калат да. Бул шакекчеден чыга албай өмүр бою ошол тамеки чегүүнүн аркасынан түшөт. Ал эми тамекиде мындан сырткары зыяндуу заттар өтө көп. Ал зыяндуу заттар болсо өпкө рагын пайда кылат. Ошондой эле жүрөктө, мээде кан тамырлардын бузулуусу жана ошондой эле ооздун ичиндеги рак же болбосо лейкоплакия өңдөгөн оорулар, ооздон чыккан жагымсыз жыт жана ошондой эле тиштердин, бүлөлөрдүн бузулушу өңдөгөн жада калса ашказан, кызыл өңгөчтөгү, тамактагы рак оорулары же ошол жактагы сезгенүүлөрдү пайда кылат. Жана мындан сырткары иммунитеттин төмөндөсү же болбосо клеткалардын зыяндуу заттар тарабынан бузулушуна алып келет. Анан ошол тамеки жана электрондук тамеки болсун, берки тамеки болсун, ушу баягы кош бойлуу кыз келиндер же болбосо ошолор көп чегип атат да, мен көрүп калып атам. Ошолорго кандай зыяндуулугу, балага болсун? Бул өтө зыян. Себеби кош бойлуулук кезинде тамеки чеге турган болсо, жанагы түйүлдүк жаңы пайда болуп жаткан учурда, ошол түйүлдүктөгү эмбриогенез деп айтылат. Адам баласы жанагы уруктуктан жаңы клеткалар пайда болуп, жаш наристенин дене мүчөлөрү пайда болуп жаткан учурда бул ошол кайсы бир дене мүчөсүнүн пайда болуп калуусуна зыян алып келет дагы, майып балдардын төрөлүүсүн шарттайт. Эгерде ошол кош бойлуу кезинде тамеки чеге турган болсо, ошонун кесепетинен майып балдар бүгүнкү күндө мына генетикалык оору менен, тукум кууган оору менен төрөлгөн балдар көбөйдү. Булардын баардыгы жанагындай жүрөктөгү парок деп коет, жүрөктөгү кемтик оорулары, таңдай кемтик оорулары, эрин кемтик оорулары жана башка нерв системасындагы майыптык менен төрөлгөн балдардын баардыгы тең бул ошол кош бойлуулук кезиндеги тамеки чегүү, чылым чегүүнүн натыйжасында. Жада калса аял затына кош бойлуулукка чейин дагы чылым чегүү зыяндуу болуп эсептелет. Себеби аялдагы яйцеклетка деген уруктук клеткалар бул аял затта дайыма, мисалы үчүн ошол клеткалардын кампасы болот, сакталган атайын кампасы бар. Ал яйцеклеткалар андан ай сайын бирден чыгып турат. Эгерде чылым чеккен айымдарда ошол яйцеклеткалар, уруктук клеткалардын жабыркоосуна алып келет. Ал эми
кайсыл бир учурда мисалы үчүн төрөлө турган балага мисалы айына уруктук клетка бөлүнүп чыгып турат да, ошол жабыркы тартып калган уруктук клетка бөлүнүп чыгып келген учурда ошол бала боюнда болуп кала турган болсо, ал бала сөзсүз түрдө кийин майып бала болуп төрөлүшү мүмкүн, же болбосо анын кийинки келечегиндеги ден соолугуна таасир берген кайсы бир айыкпас оорулар менен, же болбосо ден соолугунда кайсы бир кемчиликтер менен төрөлүшү мүмкүн, же болбосо кийин өмүр бою ооруй турган болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Биздин ошол азыр TikTok'то дагы суроолор күтүп калды. 30-дан ашык суроолор келди. Ошондой болсо да TikTok'тон баштайлы анда. Физикалык активдүүлүк канчалык маанилүү жана күнүнө канча кыймыл жетиштүү дейт. Бул өтө пайдалуу суроо. Адамдын ден соолугуна эң пайдалуу жана ден соолугунун негизи болгон түрткүлөрдүн бири бул кыймыл аракет. Физикалык активдүүлүк болуп эсептелет. Күн сайын эң аз дегенде 30-40 минутта адам басуусу керек болот. Же болбосо жумасына бир 150 мүнөттөн 300 мүнөткө чейин орточо кыймыл аракетте болуш керек да. Же активдүү кыймыл менен алектене турган болсо, ушул 150 мүнөттүн айланасында жума сайын сөзсүз түрдө активдүү кыймыл менен адам алектенип жүрүш керек. Эгерде кыймылсыз боло турган болсо, ал адамда сөзсүз түрдө оорулар пайда болот. Кандай оорулар пайда болушу мүмкүн? Ошол эле кан тамыр оорулары, жүрөк оорулары, жана эс тутумдун начарлоосу, мээ клеткаларынын начарлап кетүүсү, жаңылануусундагы бузулуулар, жогоруда биз мисалы үчүн кан тамыр оорулары деп айтпадыкпы? Бул инсульт, инфаркт деген оорулар да кийин келечекте чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн аз кыймылдуулук менен алектенген адамдарда же кыймылсыздыкта өмүр бою жашай турган адамдарда аларда ашыкча салмак пайда болот. Жана ошондой эле кант диабет оорусу пайда болушу мүмкүн. Кант диабет оорусу бул жанагы клеткалардын бетиндеги инсулинге болгон сезе турган рецепторлор бар. Ошол рецепторлордун сезгичтиги аз кыймылдаган адамдарда начарлап кетет. Натыйжада кант диабет оорусу пайда болот. Ошондой эле май же болбосо калориялардын күйүүсү жоголот дагы, азайып кетет. Натыйжада адамда ашыкча салмак пайда болот. Ашыкча салмак болсо көптөгөн оорулардын алгачкы же болбосо көптөгөн ооруларды пайда кыла турган негиз болуп эсептелет. Мисалы үчүн гормоналдык оорулар пайда болушу мүмкүн. Ошо эркектердеги гормондордун бөлүнүп чыгуусу же болбосо алардын балансы бузулат. Натыйжада барып эркектердеги уруктуктун сапаты начарлашы мүмкүн. Жанагындай калоо төмөндөп кетиши мүмкүн. Же жалпы эле денедеги картаюу процесси деп коебуз. Картаюу мындай иши тезирээк жүрөт да. Адамдар эрте картая турган болуп калат. Адамдын денесинде жок оорулардын пайда болуусу эртелейт. Жана муун оорулары же омуртка оорулары. Эгерде адам аз кыймылдай турган болсо, денесинде кан жакшы айланбаса, анда алар сөзсүз түрдө муун ооруларына чалдыгышы мүмкүн. Жана ошондой эле бел же моюн омурткалары начарлайт. Натыйжада ал жакта грыжа, остеохондроз, протрузия жана башка оорулардын баары пайда болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Марва ТВда жана ошондой эле Насихат радиосунда жана түз эфирде Facebook'та, TikTok'то дарыгерден кеңеш берүүсүн көрүп атасыздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кудай буйрса ден соолук кам көрүү жөнүндө сөз кылып атабыз. Биздин жана сиздерден келген суроолорго ошол жалпы практикалык дарыгер, врач агайыбыз Бекзат Болотбек жооп берип атат. Андыктан биз суроолорго, кийинки суроолорго орун берсек, өтө суроо көп. Организмди тазалоо, детокс чын эле керекпи дейт. Организмди кантип тазалайбыз? Организмди тазалоо, детокс деген сөз мындай нерсе. Организмде баардык нерсе бар. Тазалай турган органдар бар. Ал органдардын бири бул бөйрөк, боор, ошол эле ичеги болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы кээ бир инсандар бул нерсени туура түшүнбөй, кайсыл бир жууган, же болбосо клизма кылуу, же болбосо атайын бир сууну ичегиге айдап кайра аны менен жууп чыгарган ушундай бир нерселерди кылуу аркылуу денени тазалайбыз деп ойлойт да. Бул туура эмес. Адамдын ичинде атайын
зыяндуу заттар, токсиндер топтолуп кала турган болсо, ошолорду тазалап жок кыла турган органыбыз бар. Ал органдардын бири бул боор болуп эсептелет. Боор клеткалары денеде пайда болгон жана ошондой эле денеге тамак аш аркылуу кирип келген баардык уулуу, зыяндуу заттардын баардыгын тазалап денеден чыгарат. Жана мындан сырткары адамдын денесинде клеткалардын арасында же терүү аркылуу же болбосо кайсы бир паразит, инфекциялык оорулардын негизинде пайда болгон зыяндуу нерселерди жок кыла турган атайын лимфа системасы бар. Лимфа деп коет, бул кан тамырдан сырткары өзүнчө айлана турган тамырлар бар. Анын ичинде лимфа суюктугу айланып жүрөт. Ошол лимфа суюктугу аркылуу денеде пайда болгон метаболиттер, токсиндер, зыяндуу заттар, вирустар, бактериялардын баардыгы лимфа түйүндөрүнө келет жана ал жактан тазаланып жок кылынат да. Жана мындан сырткары адамда тердөө системасы бар. Тери аркылуу дагы денеде топтолуп калган ашыкча туздар, минералдар же болбосо токсиндер баардыгы сыртка чыгарылып тери аркылуу тазаланат. Жана заара чыгаруу жолдору аркылуу бөйрөктөн фильтрленип чыпкаланат дагы. Андан ары денеден чыккан ашыкча калдыктар же болбосо ошол зат алмашуу процессинен келип чыккан калдыктардын баардыгы денеден тазаланып жок кылынат. Эми бул детокс деп атпайбызбы? Ошол денеде топтолуп калган зыяндуу нерсенин баардыгы денеден тазаланышы үчүн ушул тазалай турган органдарыбыз жакшы болду болуш керек. Эгерде териде мисалы үчүн тердөө процесси жакшы болсо, териге чейин келе турган ошол кан айлануу аркылуу жана клеткалардан бөлүнүп чыккан уулуу заттардын баардыгы териге кириши үчүн кан айлануу жакшы жүрүш керек. Жана теридеги бөлүп чыгара турган бездердин абалы жакшы болуш керек, теринин абалы жакшы болуш керек. Жана ошондой эле денеде топтолуп калган уулуу заттарды тазалаш үчүн боор клеткалары жакшы абалда болуш керек. Эгерде боор клеткалары жабыркаган, сезгенген, орукчан боло турган болсо, анда денедеги топтолгон же болбосо сырттан кирип келген тамак аш аркылуу уулуу заттарды тазалоо, аларды жок кылуу функцияларын баары начарлай баштайт. Жана мындан сырткары денебизде иммундук система бар. Иммундук система ошол кан тамырга кирген же болбосо ичегидеги же клеткалардын арасында пайда болгон зыяндуу заттардын баардыгын жок кылат. Аларга макрофагтар кирет, ошол эле антителалар, иммуноглобулиндер кирет. Бул заттардын баардыгы денени ошол тазалоо процесси менен алектенет. Эми ошол иммундук клетка, боор, бөйрөк, тери, кан айлануу, лимфа системасы туура иштеш үчүн адам ден соолугуна сөзсүз түрдө кам көрүп, ал жактагы балким оорулар пайда болуп калган болсо, ошол ооруларды айыктыруу менен алектениш керек. Жакшы, бизде суроолор өтө көп, 40тан ашык суроо келип калды. Ошол кант диабетин алдын алууга болобу, жооп берип койсоңуз. Ооба, кант диабетин алдын алуу менен сөзсүз түрдө алектенишибиз керек. Өзгөчө кимдир бирөөнүн ата бабаларында, балким тай жагында же ата журтунда ушундай кант диабет оорусу менен ооругандар бар болсо, буларда генетикалык бейимдүүлүк деп коет, мындай ыктоо бар. Бул адамдар сөзсүз түрдө өзүнүн жашоо образына маани бериш керек болот. Алар кыймыл аракетти дайыма үзбөй кылыш керек, дайыма кыймылда болуш керек. Себеби жогоруда айтып өтпөдүкпү, жана аз кыймылдуулук бул инсулинге болгон сезгичтикти төмөндөтүп салат депчи. Андан сырткары тамак ашка маани бериш керек. Эгерде адам туура тамактанып жүрө турган болсо, бул кант диабет оорусун алдын алса болот. Кант диабет оорусу менен ооруп жүргөн адамдарда жада калса айыгууга толук мүмкүнчүлүк жаралат да. Ага болгону гана туура тамактануу керек. Туура тамактануу дегенде ошол инсулиндин сезгичтигин төмөндөтө турган же болбосо кандагы кум шекердин деңгээлин дароо жогорулатып ийе турган азык заттар бар. Мисалы таттуулар, ошондой эле газдалган суусундуктар, же болбосо гликемиялык индекс деп коет, индекси төмөнүп жогору болгон заттардын баардыгын жегенден алысыраак болуш керек. Биз углевод же болбосо денеге киргенде энергияга айлана турган, денеге кирип клеткаларыбызда күйүп энергияны пайда кыла турган көмүр суулар бар. Ушул көмүр сууга адам сөзсүз түрдө муктаж. Бирок ушул көмүр суулар жеңил жана оор болуп көрүнөт. Жеңил көмүр суулар денеге кирени менен дароо канттын деңгээлин көтөрүп жиберет. Ал эми ушул азыктарды адам көп жей бере турган болсо, өзгөчө жатаарга жакын көп жесе, же түнкүсүн көп жеген учурда бул адамдарда кант диабет оорусу пайда болушу мүмкүн. Жана ашыкча салмактагы кант диабеттин
пайда болуусуна алып келет. Жана мындан сырткары ашыкча стресс. Эгерде адамда тынчсыз жашоо болсо, дайыма эле бир нерсеге кыжалат боло бере турган болсо, жашоосунда мындай бейпилдик жок болсо, ал адамдарда кант диабетинин пайда болуп калуу кооптуулугу жогорулайт. Кант диабетинин алдын алыш үчүн дайыма кыймылда болуш керек, ашыкча салмактан алыс болуш керек, жана тамак ашка дагы маани бериш керек, жана ошол эле стресстен алыс болуш керек. Эгерде ушул нерселерге маани бере турган болсо, сөзсүз түрдө кант диабет оорусунун алдын алган болот, жана кант диабет оорусунан айыгууга да жардам берет. Буга кошумча, эгерде кант диабет оорусу бар адамдар сөзсүз түрдө дарыгердин жеке көз өмүрүндө текшерилип, дарыгер көрсөткөн көрсөтмөлөрдү, дары дармектерди ошол бузбай, туура дарылануу аркылуу гана бул оорудан айыгууга мүмкүн. Сонун урматтуу, мен ойлойм биздин көрүүчүлөр абдан баягы бул оору менен ооругандар да көп, жакшы кеңеш болуп атат. Дарыгерден кофе жана энергетикалык ичимдиктер организмге кандай таасир берет? Энергетикалык ичимдиктер бир ичкенде, эгер бир банканы адам ичип койсо, дароо зыян бербейт. Бирок бул энергетикалык суусундукту эмне үчүн ичет адам? Качан энергиясы калбай калганда, мисалы үчүн бирөө көпкө чейин иш кылат дагы, чарчап болбой калганда энергетикалык суусундукту ичүү менен ошол энергиясын алып келгенге аракет кылышы мүмкүн. Бул туура эмес. Же кээ бир адамдарда алсыроо, чарчоо, уйкусуроо, мындай эс тутуму начарлап, өзүнүн мындай бир оюн бир борборго топтой албаган абалда дайыма жашашат да. Бул адамдар дагы чечимди энергетикалык суусундуктан издейт. Бул тилекке каршы туура эмес. Бул адамдын өзүндө алгач оору бар. Ал адамда жөндөн жөн чарчоо болбойт. Жөндөн жөн алсыроо болбойт. Эгерде адамда алсыроо, чарчоо, эс тутуму начарлап, уйкусуроо болуп атса, ал алгач дарыгерге барып текшерилип, туура диагноз койдуртуп, анан ошол оорунун себебин тактоо менен дарыланыш керек. Ал эми энергетикалык суусундукту ичкенде адамда убактылуу денеде топтолуп калган акыркы запас деп коебуз го, кампадагы энергия булактарын баарын иштетебиз. Натыйжада адамдын денесинде жанагы кампадагы заттардын баардыгы коройт. Бул биринчиден. Экинчиден, энергетикалык суусундук, мисалы үчүн адамда убактылуу энергия пайда кылды да, бирок аны ичкенден кийин жана экинчисинде кайра энергия бир аз убакыттан кетет. Энергия калбай калат. Анда кайра бир банка алып ичип көрөт. Бирок ал бир банка менен энергиясын кайра калыбына келтире албайт. Андан көбүрөөк ичкенге муктаж боло баштайт. Ал эми энергетикалык суусундуктардын ичинде болсо, бензоат, натрий өңдөнгөн жана ашыкча, кум шекер аякта өтө көп. Кум шекер өтө көп кошулган. Ал болсо кант диабет оорусуна алып барат. Ашыкча салмак же болсо кум шекерди денеге көп келүүсү бул боордун май басып кетүүсүнө алып келет. Боор клеткаларынын жабыркоосуна алып келет. Кан тамырлардын стенкалар, дубалчалардын бузулуусуна алып келет. Жана ошол эле кум шекер дагы денедеги көз карандуулукту пайда кылат. Жана биз айтпадык жогоруда дофамин депчи. Кум шекер дагы ушул дофаминге болгон көз карандуулукту пайда кылат. Ошондуктан биз энергетикалык суусундуктарды ичүүнү дарыгерлер сунуштабайбыз. Жана буга кошумча ал жакта гуарана өңдөнгөн же таурин өңдөнгөн мындай убактылуу энергия пайда кыла турган кошулмалар бар да. Жана дагым чыгаргыч, жыт чыгаргычтар, булардын баардыгы денеге эч кандай пайда алып келбейт. Ал эми кофе. Кофе бул кан айланууну жакшыртат, денеге тонус алып келет. Бирок кофени өз өлчөмүндө, жана өлчөмүндө нормасында ичсе болот. Качан ичсе болот? Ашыкчасыз зыян. Эртең менен ичсе болот. Ач карынга ичкен сунушталбайт. Ач карынга ичкенде бул ашказандагы суюктуктун бөлүнүп чыгуусу, туз кислотасынын бөлүнүп чыгуусун көбөйтөт. Эгерде адамда гастрит оорусу бар болсо, бул оорууну күчөтүп жибериши мүмкүн, же язвага алып барышы мүмкүн. Жана ошондой эле түштө эртең менен тамактан кийин ач карынга эмес ичсе болот. Бир күндө бир 2 чай кашык же болбосо 2 чыны деп айтабызбы, кружка кылып ичсе болот. Эртең менен түштө ичсе болот. Жана кофени ичкенде сүт кошуп же болбосо таттуу кошкондон алыс болуш керек. Таза кофе ичкен жакшы. Кофени дагы жанагындай 3 в 1 деген бар. 3 нерсе кошулган кофелер бар эмеспи? Бул кофелер эч кандай деле кофе катары каралбайт. Таза кофе ичүү керек болот. Ошол таза кофени ичип жүрсө, бул клеткаларга дагы пайдалуу, адамдын ден соолугуна да пайдалуу, эгерде чын өлчөмүн сактай турган болсо.
ал эми ашыкчасы зыян алып келет. Жана кофени ичкенден кийин адам эсине ала турган нерсе бул денедеги суунун денеден сыртка чыгуусуна да шарттайт. Ошондуктан кофе ичкенден кийин суу ичкенди да унутпаш керек. Себеби көп кофе иче бергенде же болбосо суусаганда кофе ичүү аркылуу суусундукту кандырам деген туура эмес. Себеби кофе денеден суунун да сыртка чыгышын шарттайт. Жана жүрөктүн согуусун, кан тамырлардын тонуска келүүсүн алып келет. Бирок кофенин чен өлчөмүндө ичсе зыяны болбойт. Ал эми ашыкча ичүү ал дагы жанагы жогоруда айтып өттүк, денеден ашыкча суунун кетип калуусу, жүрөккө ашыкча жүк келүү, кан тамырлардагы тонуска алып келүү же болбосо жанагы кан басымдын жогорулоосуна алып келиши мүмкүн. Анан бизде кыргыздарда эми той топур күнү келип атат. Анан ушул той топурда өзгөчө баягы суусундуктарга ошол коланы коет. Кола, фанта, спрайт жана башка газдалган. Анан ушул 10, 11, 12-де 5 орак келет, аш келет. Аны жегенден кийин баягы аны аш кылат деп тиги коладан көп ичебиз да. Ошол кимге пайда, кимге зыян? Коланын дагы пайдасы жок суусундуктардан. Себеби эмне үчүн? Ичинде боек көп, даам чыгаргычтар менен жасалган, жана ошол эле жогоруда айтып өткөн бензоат, натрий өңдөнгөн кошулмалар бар. Жана коладагы эң зыяндуу нерсе бул кум шекердин көп болушу. Кум шекердин ашыкча болушу. Кум шекердин нормасы бир адамга бир күндө ашыкча ашып кетсе 25 грамм болуп эсептелет да. Ал эми колада болсо бул нерсе бир 7-8 эсеге өтө көп да. 1 литрлик колада. Эгерде адам бир күндө бир адамдар бар, колага көнүп алгандар 1 литрден ашыкча ичишет. Бул алардын денесиндеги оорулардын пайда болуусуна алып келет. Жанагы жогоруда айтып өткөн ошол кан тамырлардын бузулуусу, кан тебет оорусу, ашыкча салмак. Кээ бир адамдар коланы ичип жүрүп эле оорубай эле жүрөм деп иче бериши мүмкүн. Бирок бул кайсы бир адамдарда генетикалык же болбосо мындай ден соолугунун бекемдигин түшүндүрөт да. Ошол бекем ден соолуктагы бара-бара ушул кола аркылуу зыянга алып келиши мүмкүн. Бул бөйрөктү, боорду, ичегини жабыркатат, ашказанды жабыркатат. Ашказанда ашыкча дүүлүктөргөндүктөн ашказандагы гастрит оорусун пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан биз коланы ичүүнү сунуштабайбыз. Жана тойго барганда тамакты ашыкча жеп алуу деп атпайсызбы? Тамакты ашыкча жеп алган такыр жакшы эмес. Нормасын сакташ керек. Тамакты жегенде адам өтө тое жебеш керек. Тамак жеп жатканда көбүнчө пайдалуу азыктарды жегенге аракет кылыш керек. Аларга жашылчалар, ашып баратса жемиштерди кошсо болот. Анан сууну дагы ичкенди унутпаш керек. Жана тамак жегенде белокту, пайдалуу углеводдорду кошуп жеш керек. Ал эми таттууларды, кола, жанагындай энергетикалык суусундуктар же болбосо газдалган суусундуктарды ичүүдөн тыйылган жакшы. Эми коланы ичкенде балким кайсы бир деңгээлде аз учурдан ичсе өтө зыян эмес бул. Бирок эгерде жашоодо көбүрөөк кайталана турган болсо, жашоонун бир бөлүгүнө айлана турган болсо, бул сөзсүз түрдө зыянын берет. Демек, баягы көп ичкендерге ден соолукка зыян экен, саткандарга пайда экен, Анан ушул бизде суроолордун ушу көп өңүндүктө ушундай суроо келип атат. Баягы кошумча салмак. Ашыкча салмак, ашыкча салмак ушул 170ге келип калды. Кантип артасам болот? Кеңеш бериңизчи дейт. Ашыкча салмактын негизги көйгөйү адам эгерде туура эмес тамактана турган болсо, эгерде ашыкча салмакты пайда кыла турган тамак аштар менен дайыма жеп жашай турган болсо, бул албетте ашыкча салмакты пайда кылат. Ашыкча салмактан арылыш үчүн эң алгач тамактанууну тууралаш керек. Көбүнчө жашылча жемиштерди жегенге аракет кылыш керек. Адам бир күндө жашылчалардан бир 500-400 миллиграммдай жеш керек болот. Андан сырткары сууну жетиштүү деңгээлде ичиш керек. Кээде болот адам суусайт да. Дене суусузданып калат дагы. Сууга болгон муктаждыкты адамдар туура эмес түшүнөт, барып туруп тамак жеп башташы мүмкүн. Балким ал учурда дене жөн гана бир сууга болгон муктаждыкта болчу да. Ушундай кылып туруп адам өзүнүн мындай денеге керектүү болгон заттарын, ошол витаминдерди, пайдалуу жанагындай флавоноид деп коебуз, жашылчаларда кезиге турган пайдалуу заттар бар да. Ошолордун денедеги жетиштүүлүгүн сакташыбыз керек. Жана дайыма кыймылда болушубуз керек. Кыймыл
жеген тамактагы калорияны күйгүзө турган кыймыл болуш керек. Эгерде тамак жээлип, бирок ошончолук кыймыл жасалбаса, ал калория күйбөй калат дагы, ал запаска, кампага топтолуп, май түрүндө денеде ашыкча салмакты пайда кыла берет. Жана буга кошумча бардык эле адамда мындай болбошу мүмкүн. Кээ бир адамдарда зат алмашуу денесинде бир оору себептүү болушу мүмкүн. Кээде болот калкан сымал бездин начар иштөөсү бул денедеги ашыкча салмакты пайда кылат. Себеби калкан сымал безден бөлүнүп чыккан тиреоид, тиронин, тироксин деген гормондор бар. Булар болсо денедеги күйүү процессин шарттайт да. Ошол клеткалардагы күйүү процесси. Жана мындан сырткары адамдын клеткаларынын ичинде биз жеген тамак аштар күйөт. Клетканын ичиндеги митохондриялар да күйүп жок болунат дагы, ал жактан энергия пайда болот. Ал эми ошол митохондрияларыбыз, клеткаларыбыз начар болсо, күйүү процесси жакшы жүрбөйт. Натыйжада ал нерсе күйбөй калган калориянын бардыгы тең кампага, майга айланат дагы, топтоло баштайт. Же болсо жөнөкөй эле денеге кычкылтек начар жете турган болсо, кычкылтек дагы күйүү процессине катышат. Ал балким гемоглобиндин жетишсиздигинен, аскандуулуктан болушу мүмкүн. Же болбосо дем алуу жолдорундагы кайсы бир көйгөйлөрдөн болушу мүмкүн. Же ошол эле кыймыл аракеттин туура эмес дем алгандын натыйжасынан болушу мүмкүн. Же болбосо жөнөкөй эле уйкунун аздыгынан болуп калышы мүмкүн. Эгерде адам жада калса аз уктай турган болсо дагы, бул денедеги стресс гормону көбөйөт. Эме бар, лептин деген гормон бар. Адамда тоюу сезими пайда кыла турган гормон. Жана грилин деген гормон бар. Грилин гормону уйку маалында азаят, ал эми лептин гормону көбөйүп, ушул эки гормон баланска келет да. Адам аз уктай турган болсо, ушул лептин гормонунун жетишсиздигинен, грилин гормонунун ашыктыгынан дагы адам тойбогондой сезимде боло берет. Натыйжада ашыкча салмак пайда болот. Себеби адам ашыкча тамак жеп алат. Ушул өңдөнгөн ашыкча салмактын себептери көп да. Айта берсек, себеби көп. Эгер ашыкча салмагы бар адам биринчиден дарыгерге сөзсүз түрдө келип текшерилиш керек. Эч кандай көйгөй жок бар болсо, анда дарыгердин көзү билмейт, жогоруда айтып өткөндөй, жада калса арыктоо иш аракетин дагы дарыгердин көзөмөлүндө кылган жакшы. Сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун дейт. Сизге барып ошол кеңеш алайын дедик эле. Телефон номериңизчи, ошол сиздер иштеген мекеменин дарыгы кандай? Телефон номери бизде атайын жаза турган телефон бар. Бул жактан кыздар жооп берип жазышы мүмкүн. 0558 14 86 88 номерине WhatsApp аркылуу байланышса болот. 0558 14 86 88. Бишкек шаарында дарыг кайсыл жер? Бишкек шаарында Ажыбек Баатыр 10 дарегинде экобиомед клиникасы. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол жерге барып дарыгерден кеңеш алсаңыздар болот. Бүгүн суроолор өтө көп. Ошондой болсо дагы бардык суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз деген үмүттөбүз. 1 саат бирок аз болуп калат экен. Биздин суроолорубузга жалпы практикалык дарыгер Бекзат Болотбек жооп берип атат. Кийинки суроого өтсөк, организмде иммунитети түшүп кеткенин кантип билсе болот дейт. Иммунитеттин төмөндөп калганын адам өзү байкашы мүмкүн. Дарыгерге барардан дагы алдын байкалышы мүмкүн. Ал тез арада эле сасык тумоону кайрадан кайталана бериш. Мисалы үчүн, жакында эле сасык тумоо ооруп, анан кайрадан ооруп кала берсе, бул иммунитеттин алсыз экендигин түшүндүрөт. Же болбосо, кээ бир адамдар бар, эптеп сасык тумоодон айыгат, айыккандан кийин кайсы бир ооруп аткан адам жанына барып калса эле, сөзсүз түрдө жугузат дагы, ал адам ооруп калган адам жанына жолуккандан кийин эле алда кайрадан ооруп, айыга албай эле грипптен башы чыкпай жашашат да. Мындай адамдарда дагы иммунитет начар экендигинен кабар берет. Буга кошумча адамда өнөкөт оорулар болот. Балким ушу грипп болбосо деле, денедеги кайсы бир ооруларынан айыга албай эле дайыма эле бир оорудан жабыр тартып кетет да. Мындай адамдардын дагы ошол денесиндеги иммундук системасынын начар экендиги, же болбосо денедеги ошол айыктыруу процесстеринин начар жүрүп жаткандыгынан кабар берет. Бул учурларда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Буга кошумча балким уйку суроо, ал суроо, балким бир эс тутумдун начарлоосу, буга өңдөнгөн дагы себептер болушу мүмкүн. Бул иммундук системанын начар экендигин байкаган адамдар алгач дарыгерге келиш керек, текшериш керек дагы, диагноз койдуртуп, ал
иммунитеттин алсыздыгынын себебин такташ керек. Балким кайсы бир витаминдердин жетишсиздигинен же болбосо ичегидеги микрофлоранын бузулгандыгынан же бир ашыкча бир стресстен болушу мүмкүн, кээде жөн гана бир аз кыймылдуулуктан ушунгдөнгөн көптөгөн себептерден адамдын иммунитети төмөндөшү мүмкүн. Бул учурда ошол себептерин дарылоо аркылуу иммунитетти дагы калыбына келтирсе болот. Жакшы, Фейсбуктан да суроо беришип атат. Жээнбек уулу Сүйүнбек деген биздин көрөрман. Ассаламу алейкум. Мектептеги рекетти кантип токтотсок болот дейт. Рекетчилик маселеси. Алейкум ассалам. Мектептеги рекетти токтотуш үчүн эми мындай тарбиячылар жакшы алектениш керек, мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүш керек, укук коргоо кызматкерлери аларды мындай тыгыз дыккат караш керек. Менин оюмча ошол укук коргоо кызматкерлери ошол өспүрүмдөр менен тыгыз иштешүү керек да. Окуучулардын арасындагы мындай сабаттуулукту, аң сезимди жогорулатыш керек. Ата-энелер дагы балдарына туура тарбия берип, жакшы адамдарды жолуктуруп, чөйрөсүн алмаштырып, аң сезимдерин жогорулата турган болсо, бул негизи мындай өлкө арасындагы ошол мектеп окуучулары арасында бир көйгөйлүү маселе да. Себеби балдардын баары мектепке окууга, билим алыш үчүн барат да. Ал эми ошол рекетчилик бул бир чоң тосук, бир чоң бир көйгөй болуп эсептелет да. Мындай өлкөнүн, элибиздин өнүгүп өсүүсүнө мындай залал алып келген бир терс көрүнүштөрүндөй. Мен 27 жаштамын, тишимди 2 маал күндө жууйм, оозум сасый берет. Кантип оозумдун сасыгын кетирсе болот? Ооздун ичиндеги жакымсыз жыттуу себептерин караш керек. Балким ал тиште көйгөй болушу мүмкүн. Тиштеги кариес оорусу же болбосо пародонтит оорусу бар. Бул тиштин бөлөлөрүнүн сезгенүүсү, кээде тиштин жанагындай коронкасы деп коет да. Жасанында тиштин сыртына кийме тиш деп коет кандай. Ошол нерсенин асты жагына балким бактериялар пайда болуп, ошол жакта мындай боштук пайда болуп калган болушу мүмкүн да. Ал жерде тиш же эски тиштин калдыгы чирип баштаган болушу мүмкүн. Ушул өңдөнгөн себептерден дагы ооздун ичинде жагымсыз жыт пайда болот. Мындан сырткары ооздун ичиндеги бактериялар ашыкча көбөйүп кеткен учурда, ооздун гигиенасы туура сакталбаганда, ооздун ичинде тамак аштын калдыктары калып кала турган болсо, же мындан сырткары мурун ичиндеги инфекциялык оорулар, ириң, ошондой эле дем алуу жолдорундагы ириңдер, инфекциялык оорулар же ошол жактагы жанагындай чөнтөкчөлөр пайда болуп калат да. Бир ичинде ириң же бир калдыктар, чаңдар, бир нерселер топтолуп калган оорулар бар. Булардын баардыгын текшерип дарылаш керек. Жана мындан сырткары кант диабет оорусу, ашказан оорусу, боор оорусу, бөйрөк оорулары дагы адамдагы жагымсыз жыттын ушул ооз аркылуу пайда болушун шарттайт. Тез чарчоонун негизги себептери эмнеде? Тез чарчоо. Тез чарчоонун негизги себептери бул адамдагы аз кандуулук, анемия оорусу, кант диабет оорусу, ошондой эле балким тамак сиңирүүдө көйгөй болсо, биз энергияны алыш үчүн денеге калория жакшы сиңиши керек. Жана мындан сырткары витаминдердин жетишсиздиги болушу мүмкүн, же гормоналдык оорулар да болушу мүмкүн. Түнкүсүн кеч уктоо организмге кандай зыян келтирет? Уйку адамдын денесине өтө маанилүү, керектүү бир процесстердин бири. Эгерде адам аз уктай турган болсо, кеч уктай турган болсо, анда эң алгачтан эрте картаят, иммунитети төмөндөйт. Себеби мелатонин, соматотропный гормон деген бар, соматотроптук гормондор. Булар болсо эң күчтүү иммуностимулянт болуп эсептелет. Иммунитетти мындай жогорулата турган заттар болуп эсептелет да. Бул гормондордун бөлүнүп чыгуусу түнкү уйку маалында болот. Эгерде адам кеч уктай турган болсо, бул мелатонин гормонунан, соматотроптук гормондун бөлүнүп чыгуусунан куру калат дагы, аларда иммунитет начарлайт. Жана бул жогоруда айтып өткөн гормондордун баардыгы тең адамдардагы клеткалардын жаңылануу процессине катышат. Уйку маалында адамдын клеткалары жаңыланат. Эски начарлап калган, кызматын кылып бүткөн клеткалар жок болот да, жаңы клеткалардын пайда болуусу ушул уйку маалында жүрөт.
жаштарда, наристелерде, өспүрүмдөрдө бойдун өсүүсү бул уйку маалында жүрөт. Эгерде начар уктай турган болсо, анда аларда бойдун өсүүсүндө, дененин клеткаларынын жетилүүсүндө артта калуу пайда болушу мүмкүн. Жана ошондой эле кант диабети оорусу пайда болушу мүмкүн. Жана эс тутум начарлайт. Адам канчалык окуп бир нерсе үйрөнсө дагы, эгерде аз уктай турган болсо, анда эс тутум начарлайт. Уйку маалында адам күнү бою алган маалыматтар эс тутумга сакталат. Ушул жана мындан сырткары нерв клеткаларында пайда болуп калган токсиндердин баардыгы, мисалы үчүн бета-амилоид деген бир уулуу токсин бар. Бул уйку маалында гана тазаланат да. Эгерде адам уктабаса, анда эртерээк эс тутуму начарлап, Альцгеймер оорусу, деменция оорулары эрте жүз берет. Адам бат эле унутчак болуп калышы мүмкүн. Жада калса кийин акыл эсин толук жоготуп коюшу мүмкүн. Бул уйкусуздуктун айынан гана ошого жетип барышы мүмкүн. Анан ушул баягы могул бизде атын өчкүл арак. Баягы арак бул жамандын энеси дейт го. Ушуну алдын алуу бизде ошол суроолор көп келип атат. Ошол арактын айынан абактарга түшүп атат. Деги эле сактануу жолу, ден соолукка зыяндуу жолун айтып берсеңиз. Спирт ичимдиктери ден соолукка эң зыян. Дүйнө боюнча бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан да бул эскертилет. Спирт ичимдигинин коопсуз дозасы жок. Эң аз дозасы дагы зыян болуп эсептелет. Спирт ичимдиги денеге киргенде уулуу затка айланат. Ал болсо клеткаларды түзмө-түз жабыркатат. Ошондой эле ашказан, кызыл өңгөч, оозун ичиндеги рак оорулары, ичегидеги рак ооруларынын баардыгы тең ушул спирт ичимдигинен. Жада калса гастрит оорусу, жана андан кийинки бул уйку безинин оорусу, панкреатит деп айтабыз. Спирт ичимдигин ичкен адамдардын баардыгында тең уйку бези жабыркайт. Аларда өнөкөт же болбосо курч түрдөгү панкреатит оорусу кезигет. Ал эми панкреатит оорусу бул айыктууруда өтө мындай машакаттуу болгон татаал бир оорулардын бири болуп эсептелет. Жана спирт ичимдигин ичкенде боор клеткалары жабыркайт, боордун циррозу деп коет, боордун кургап калуусуна чейин барат. Бара-бара ал боордогу рак оорусу, гепатоцеллюлярная карцинома деген рак оорусун пайда кылат. Цирроз оорусунда боор кургап калып, боорду алмаштырууга муктаж болуп калышы мүмкүн. Эгерде алмашууга шарт жок болуп калса, анда адамдын өмүрүнө коркунуч алып келет. Жана мындан сырткары спирт ичимдиги бул кан тамырлардагы кандын уюп калуусуна алып келет. Жанагы инфаркт, инсульт оорулары, жана нерв клеткаларынын өлүп жок болуусуна алып келет. Нерв клеткаларынын баардыгы тең ошол кан айлануунун бузулуусу, түзмө-түз спирт ичимдиги тарабынан уулануу аркылуу дагы жар тартышы мүмкүн. Жана ошондой эле эркектердеги, аялдардагы гормоналдык өзгөрүүлөр, эркектик же аялдык бездердин жабыркоосу жана гормондордун бөлүнүп чыгуусу, эркектердеги каалоонун, либидонун төмөндөп кетүүсү, жанагы жыныстык алсыздыкка алып келиши мүмкүн. Ушул көптөгөн оорулар бар. Жана эң эле онкоген деп коет, мындай онкологияны чакыра турган бир зыяндуу уулуу заттардын бири болуп эсептелет. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, бир адам спирт ичимдигин ичип, арак ичип жүрүп эле мынча жашка чейин жашаган, ооруган эмес. Бул кандай эмнени түшүндүрөт десе, кээ бир адамдарда ол генетикалык жактан денеси аябай бекем болот да. Бул адамдарга теңелип мүмкүн эмес. Бирок ошол эле адам жанагы спирт ичимдигин ичпей жашаганда алар дагы узагыраак жашап, же болбосо ден соолугу мындан дагы бекем болмок, мындан дагы жакшы иштерди жасамак да. Бирок тилекке каршы ошол адамдын дагы жанагы ден соолугунан кайсы бир таасирлерин сөзсүз түрдө берет. Эркектер менен аялдардын ден соолук өзгөчөлүктөрү айырмаланабы, ошол ден соолук кам көрүүдө кандай айырмасы бар дейт? Эркектерге дагы, аялдарга дагы ден соолукка зыяндуу нерселердин бири бул стресс. Эгерде адам көп кыжалат боло бере турган болсо, стрессте жашаса, жана динде да айтылат эмеспи, мындай жашоодо шүгүр келтириш керек депчи, же болбосо мындай зыян нерселерди кылган болсо, балким тобо келтирип, оң жолго түшүп туруп, андан ары жашоосун жакшы бир бактылыкта жашап кетиш керек депчи. Ушул эркек менен аялдын ден соолугуна зыян алып келген негизги бир факторлордун бири бул стресс болуп эсептелет. Ошондуктан
стресстен болушунча алыс болуш керек. Стресстен менен күрөшүүдө балким ошол жараткандан сурап жардам суроо керек. Андан сырткары ден соолукка туура көрүү керек. Кыймыл аракеттүү болуп уктап, туура тамактанса дагы жардам берет. Жана буга кошумча дарыгерден дагы кеңеш алып туруу керек болот. Жана эркек дагы, аял дагы ден соолугун жакшы сакташ үчүн кыймылда болуш керек. Эгерде аз кыймылдуулук эркектин дагы, аялдын дагы ден соолугуна бир чоң сокку ура турган бир терс көрүнүш, терс бир кандай десем, бир адат болуп эсептелет да. Аз кыймылдуулуктан алыс болуш керек жана ден соолукка керектүү болгон азык заттарды жеш керек. Адам жетиштүү деңгээлде май жеш керек, пайдалуу майды. Ошол эркектик жана аялдардагы бөлүнүп чыга турган гормондордун пайда болуусуна пайдалуу майлар керек. Белок керек, жана башка витаминдер барын толуктап жүрүш керек. Негизгиси ушу дарыгердин көзөмөлүндө бул жакта жакшылап караш керек. Эмне үчүн туура тамактанууну баштоо кыйын, бирок ооруну дарылоо оңой эмес? Экөөтөн оңой эмес болуп калат. Мисалы, туура тамактанууну баштоо кыйын дегенде адам бардык нерсе мындай го, иштин эң жакшысы бул дароо чоң нерсе кылуу эмес дейт. Аз-аздан болсо дагы дайыма уланып тургандыгы. Уланган иш деп бул тууралуу бир хадистер айтылат эмеспи? Ушул сыяктуу туура тамактануу же кайсы бир адатты баштасаң дагы ошону аз-аздан анан дайыма уланткан жакшы да. Бардык нерсени бир күндө баштай албайбыз. Мисалы үчүн, туура тамактанууга эмне керек экен? Биринчи эле сууну жетиштүү деңгээлде туура ичиш керек десе, адам сууну ичкенге көнүп башташ керек. Андан кийин кайсы бир жакшы пайдалуу тамак аштарды жегенге акырындап көнүп бара бериш керек. Ошол эле маалда зыяндуу тамак аштардан арыла бериш керек да. Андан кийин ден соолукка кам көрүү же болсо оорудан айыгуу ооба өтө мындай машакаттуу нерсе. Кээ бирөөнүн айыктыруу өтө кыйын. Кээ бирөөрү болсо бир эле жөнөкөй эле нерсени таштап коюу аркылуу болот. Бирок ошол балким чылым чегүүнү таштап коюу, балким ичимдикти ичпей коюу деген нерсе бул жөнөкөй көрүнгөндөн кайсы бир адамдарга жөнөкөй сезилет. Бирок ошол көнүп алган адамдарда кайсы бир деңгээлде оорчулукту пайда кылат да. Бирок бул жактан адамдын эрки жана ошого канчалык эркинин күчтүүлүгү менен жеңсе болот да. Эмне үчүн интернет кеңештери кээде дарыгерден да көбүрөөк ишенимге ээ болуп калат? Эмне үчүн? Эми бул жакта айтуу кыйын, балким дарыгер убактысын кең бөлө албашы мүмкүн. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылганда жанагы аймактык ооруканаларга барганда кезек өтө көп. Бир дарыгер эле ар бир бейтапка анчалык убакыт бөлө албайт да. 10-15 мүнөттө кыскача сурайт, кыскача дары жазып берип кетирүүгө туура келет. Бирок адамды айыктырыш үчүн бир адамга убакыт көп бөлүнүш керек да. Бир адамды дарылаш үчүн, мисалы үчүн анын оорусунун тарыхы деп коет да, оорунун тарыхы же ошол ден соолугун ошол абалга келип калгандыгынын тарыхы бар да. Анын жашоосундагы бир кайсы бир адаттар бар. Ошолордун баардыгын мындай ийне жибине чейин сурап такташ керек. Бир оорунун айыктырыш үчүн кайсы бир жерде себеби бар болушу мүмкүн. Ошол себебин аныктап чыгыш керек. Ал себеп табылбай калышы мүмкүн да. Үстүртөн каралып калса, ал ооруда айыгууга мындай натыйжа бербей калат да. Ошондуктан балким бир кайсы бир дарыгерге келгенде убакыт аз бөлүнүп калган болсо, бул да себеп болушу мүмкүн. Кээде болсо балким ошол дарыгердин дагы анын илим деңгээли буга себеп болушу мүмкүн. Буга кошумча эми интернеттеги бардык эле маалыматтардын бардыгы кээде туура боло бербейт. Интернеттеги маалыматтарды угуу менен дарылануу да туура эмес. Интернеттеги маалыматтарды угуу бул ден соолукка кам көрүүгө жардам берет. Оорулардын алдын алууга жардам берет. Жана кошумча маалыматтарды алышы мүмкүн адам. Бирок дарыланыш үчүн албетте дарыгерге келип, текшерилип, дарыгердин гана көзөмөлүндө дарыланыш керек. Дарыгер гана анын анализдерин тактап, тастыктап, ага туура диагноз коет жана туура ошол адамга туура келген дарыларды бир гана дарыгер жазып бере алат. Ошол сизди интернеттен кантип табабыз деген суроо келиптир. Анан ошол азыр жылкынын, аттын баягы кымыз менен, самал менен ден соолукка пайда ошол кандай? Интернеттен мен табыш үчүн
ютубта бар Бекзат Болотбек, инстаграмда, тиктокто Бекзат Болотбек деген ат менен издесеңиздер, дарыгер Бекзат Болотбек деп. Же болбосо доктор Бекзат Болотбек деп чыгат да. Анан экинчиси ошо кымыз, салмал деп бээнин сүтүн ичүү. Бул кымызда, самалда, өзгөчө ошол кымызда пайдалуу бактериялар бар. Адамдын денесинде, иммунитетинде, негизи эле жашоосунда эң чоң роль ойногон бул бактериялар болуп эсептелет. Бул бактериялар адамдын ичегисинде жашаган бактериялар. Ошол кымыз аркылуу пайдалуу бактериялар денеге кирет дагы. Ал дагы бактериялар эмне кылат? Бактериялар адамдын иммунитетине жардам берет, адамдын ичегисинин иштөөсүнө, тамактын сиңирүүсүнө жардам берет. Ошол жеген тамак аштын аш болуусуна жардам берет. Ал кымыз ичкенде тамакты аш кылууга жардам берет. Ошону менен бирге пайдалуу бактериялар келет жана кымызда ал жакта пайдалуу майлар бар жана аминокислоталар бар, ошол белоктор бар. Булардын бардыгы тең адамдын иммунитетин көтөрүүгө жардам берет. Бирок бардык эле адамга эмес, кээ бир адамдарда ошол сүткө же болбосо кайсы бир ошол сүттүн бөлүгүнө аллергиялык реакциясы бар болушу мүмкүн, ичегисинде же жалпы денесинде. Көбүнчө жанагындай кымыз ичкенде, самал ичкенде ич өтүп кыйналат, анан кыйналып атсам мен жыргап атам деп ойлошот да. Бирок тилекке каршы бул учурда адамда ошол сүттү кабыл албоо процесси болгондуктан бул адамдарда балким сүттү ичүүнү сунуштабайбыз. Жана кымыз ичкенде тоого чыгып ичет эмеспи? Тоого чыгат, ошол учурда жанагындай жумуштан, түйшүктөн алыс болот да. Эс алып жаткандагы адамга чоң пайда алып келет. Кээде балким кымыз эмес, ошол тоодогу эс алуу же болбосо жанагы түйшүктөн убактылуу мындай чыгуу дагы адамдын ден соолугуна жакшы жардам бериши мүмкүн да. Жакшы агай, биздин соңку суроолордон болсун, 100дөн ашык суроолор келди. Көп суроолор жоопсуз калып кетти. Баягы убактыбыз соңуна келип калды, ошондой болсо дагы соңку суроолордон болсун. Төрөттөн кийин салмак көп коштум. Жел кабызымды кантип кетирсем болот? Төрөттөн кийинки салмактын кошулушу бул аял затындагы, төрөт учурундагы, кош бойлуулук учурундагы бул гормоналдык өзгөрүү себеп болот. Бул төрөттөн кийинки учурда кайра калыбына келбеш үчүн аял заты аракет кылыш керек. Мисалы үчүн өзүнүн тамактануусуна маани бериш керек, кыймыл аракетти сөзсүз түрдө кошуш керек, атайын көнүгүүлөрдү жасап баштаса болот. Анан акырындан кыймылдарды кылып, күнүнө жана жогоруда айтып өттүк, басыш керек же болбосо активдүү көнүгүүлөрдү жасаш керек депчи. Күн сайын көнүгүү жасоо керек. Жана пайдалуу болгон тамак ашка басым жасап, калорияны ашыкча жебей, жакшы жетиштүү деңгээлде уктаганга да аракет кылыш керек. Мисалы үчүн балким түнкүсүн бала карайт, алар ойгонупчу. Ошол бала уктап калган моменттерде уктап 8 сааттык уйкусун толуктап туруу керек. Эгерде уйку аз боло турган болсо да, жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, ашыкча салмак болот депчи. Жана төрөттөн кийин кош бойлуулук кезинде ал аял 2 адам үчүн тамактанган, 2 адам үчүн денеси кызмат кылган да. Ошол төрөттөн кийин ушул нерсени калыбына келтирип, кайра нормага түшүрүү керек да. Буга эми атайын дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Жел кабыз дегенде бул балким кант диабет оорусубу же болбосо ошол гестационный диабет деп коет, ошол төрөт учурундагы диабетти да абалы болушу мүмкүн. Төрөттөн кийин кайра ордуна келет да. Бирок буга дагы атайын дарыгердин көзөмөлүндө, атайын дарыгердин дарылоосунан өтүү керек. Жана мындан сырткары калкансымал бездин начар иштөөсү дагы себеп болушу мүмкүн. Бул абалдардын баардыгын атайын текшерүүдөн өтүш керек. Бир бейтап менен экинчи бейтап такыр окшошпойт. Ошол эле бир аялдагы төрөттөн кийинки ашыкча салмак экинчи аялдагы окшошпойт да. Мына жел кабыз десе кандай деп түшүнүшөт? Мисалы адам мындай көбүнчө сууга толуп калгандай болот да. Мисалы үчүн кээде болот да, ашыкча салмак май себептүү болушу мүмкүн да. Май дагы бир кармап көрсө денеде мындай кайсы бир деңгээлде кармалат да, тыгыздыкты пайда кылып турат. Ал эми суу болсо дене ашыкча шишип калган болот. Балким бөйрөгү ооруган адам ошол төрөт учурунан кийин, төрөт мезгилинде дагы денеде ашыкча суу топтолуп, бөйрөгү начар иштеп, суу денеде топтолуп калган болот да. Клеткалардын арасында суу топтолуп, отек деп коет да. Мынучу шишик пайда болуп калат, суу себептүү.
бул нерседе бөйрөгүндө оор бар болсо ошо бөйрөгүн айыктыруу керек. Ушундай орунун же ушул абалдын себебин аныктоо, тактоо аркылуу гана бул абалдан арылууга толук мүмкүн. Аны болсо бир гана дарыгердин жеке көзөмөлүндө жеке дарылоосу менен болуш керек. Жакшы, анда ушу жалпы көрүүчүлөргө, биздин көрөрмандарга сиздин каалоо тилегиңиз болсун. Урматтуу көрөрмандар, адамдан бекеринен айтылган эмес, биринчи байлык ден соолук деп. Ден соолук болсо гана адамдын башка иштерине, ошол кийинки байлыктын баары, мисалы үчүн материалдык байлык, руханий байлык баарын аткарууга адамдын ден соолугу өтө маанилүү. Эгерде ден соолук жок боло турган болсо, мисалы үчүн эс тутуму начарлап кетсе, адам намазын дагы жакшы окуй албай калышы мүмкүн, ошондой эле Куранды жакшы жаттай албай калышы мүмкүн. Же болбосо мындай бардык иштердин бардыгын аткарыш үчүн адамда эс тутум жакшы болуш керек, адамда энергия болуш керек, адамда ден соолук болуш керек да. Бул ден соолук мындай бекеринен биринчи байлык деп айтылган эмес. Ошондуктан ар бириңиздер ден соолугуңуздарды сактаганга, ден соолугуңуздарга туура кам көргөнгө аракет кылыңыздар. Жана ден соолукка туура кам көрүүдө бул өтө жоопкерчиликтүү иш болгондуктан бир гана адистин кеңеши менен, ошондой атайын ушул ден соолукка кам көргөн адамдардын туура кеңештери, туура көзөмөлүнүн аркасында гана ден соолугуңуздарга кам көрүп жүрүңүздөр. Жана мындан сырткары ден соолугуңуздар ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Ден соолукту мындай дарыгер, адистер сиздерге туура кеңеш, жол көрсөтүп берет. Ал эми аны аткаруу, ага амал кылуу бул сиздердин колуңуздардагы иш. Ошондуктан сиздер гана ден соолугуңуздарды сактай аласыздар. Рахмат, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, биздин көрөрмандарга жакшы кеңеш бердиңиз. Биздин ушул Марва ТВнын жааматы жана ошондой эле Насихат радиодун жааматы биринчиден сизге жана биздин көрөрмандарга ден соолук каалайбыз. Бул ден соолук бул аманат. Ден соолукка кам көрүш керек. Биздин врачыбыз айткандай, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүү бул абзел. Андыктан ден соолукту жакшы карасак, биздин врачыбыз айткандай, жашоо турмушубуз да жакшы болот. Ден соолук жакшы болсо баардыгы жакшы болот. Кийинки оодон аманашканга чейин ден соолукта болуңуздар.